Кыргыз Республикасы эл артисти деген бийик намга белгилүү обончу аткаруучу Атайбек Бөдөшов дагы мына калктуу наамга ээ болуп отурат. Бул киши эми чынын айтканда илгери эле бул наамга таттуу болгон, бирок ийгиликтин эрте кечи жок дейт. Мына бүгүн сиз ушул сыйлыктын ээси болуп турасыз. Эми сиздин чыгармаларыңыз угармандын ар дайым жүрөгүндө сакталып келет. Сизди да куттайм, Атайбек Бөдөшов, ушул жогорку наам менен куттуктайм сизди. Абдулла Иманкулов деген биздин куудулдук өнөрү менен элдин сүймөнчүлүгүнө ардаган, ээ болгон Кыргыз Республикасы эл артисти деген, эмгек сирген артист деген наамга мына такталып отурат. Абдулла иним, сени да куттуктайм, наам кут болсун. Уважаемые друзья, я не могу не назвать еще одного нашего замечательного человека. Это педагог, организатор науки, профессор медицинской академии Зубехина Любовь Матвеевна. Она воспитала не одно поколение медиков, является автором более 100 научных статей, редактором около 20 монографий и научных трудов. Как мне сказали, мне дали информацию, через 3 дня у вас юбилей 90-летия. 90-летие. И аккурат к этому юбилею она получает медаль. Я искренне поздравляю вас, уважаемая Любовь Матвеевна. Здоровья, удачи вам. Удачи вам. Депутаттардан дагы мыктылары көп. Ошолордун бири мына Азамат Арапаев деген депутат бар. Ал өзі алған білбей қалды окшойт. Мына елет жеріне, айыл жеріне, аймақтарға жұмыс орындары түзіп, ишканаларын салып, елде көп жұмыс орындары менен мына камсыз келатат. Мына өткөндө өзүм бар Качыкпен Мараван районуна барып, 1 миллион тонналык цемент завод салып, 450 кишиге жұмыс орынды беріп, 400 миллион сомго жакын салыкты ошо бир завод келечекте төлөйт мамлекетке. И болгон продукциядагы экспортко чыгарып атат. Мына бул киши наамга ээ болду. Мына Канчыбек Жолдошбаев деген депутат 3 этаж мына элетти колдоо, аймакты колдоо деп 3 этаж өзүнүн менчик имаратын мектепке өткөзүп берди. Агабыз отурат берди. Бул киши дагы көп жылдан бери өндүрүстө иштеп, элге жумуш орун берип, мамлекеттик бюджетке абдан көп салыктарды төлөп, жылдан жылга мына көбөйтүп келатат. Таланты менен, чыгармачылыгы менен элдин кумуна толгон мыкты маданият ишмерлер да мына арабызда отурушат. Алардын арасынан балдар акыны Каныбек Жунушевди ысымына токтолуп кетсем, Кыргыз эл акыны деген наам Каныбек агабызды өзү издеп келди, өзү тапты. Өзү мал чарбачылыгы менен иштейт, алектенет. Өмүр бою мал чарбачылыгы менен келатат. Бирок ыр жазган таштабай мына биздин балдарыбызды, жаш балдарыбызды өз ырлары менен ар дайым кубантып келет. Айылда болсо дагы мына абдан жогорку наамга мына ээ болуп, акчта биздин арабызда отурат. Кол чаап коюңуздар. Тошкордон келип. Экономика өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу мына база түзүлдү. Эми жасай турган иштерибиз биздики абдан көп. Мамлекетти өнүктүрүүгө, элдин жашоосун жакшыртууга багытталган реформалар мына башталды. Аларды турмушка ашырууда сиздердей мекенчил жарандарыбыздын эмгеги, журтубуздун биримдиги жана коррупцияны кыскартуу бул өтө абдан суудай, абадай зарыл болуп турат. Эң башкысы, урматтуу мекендештерим, сиздер реформаларды, коррупция каршы күрөштү колдоп, мына кубаттап жатасыздар. Аймактарды элеттик жашоочулардан келген каттар, биз жолуккан, эл менен жолуккан учурларда элдин өзү ошода сөз сүйлөгөндө дагы, кыдырганда дагы ушу реформаларды, айрыкча коррупцияны боюнча күрөштү, биздин жүргүзүп аткан жолубуздун тууралыгын мына айтып жатышат. Биз буюрса бул жолдон кайтпайбыз. Бул экономиканы көтөрүү, элдин жашоо шартын оңдоо, бакубат турмушту орнотуу бул биздин башкы милдетибиз. Бул максатты ишке ашырууда сиздер сыяктуу эмгек адамдарынын жардамы абдан чоң мааниге ээ. Сиздердин
үлгі болып, айтқан сөзіңіздер дағы біздің елге абдан чоң тәсірін береді. Адамдың қолындағы қадір барқы, таза емгек, ақ ниеттілік, мекеншілдік сапаттар арқылы ғана бағаланышы зарыл. Мен бүгін сіздерменен тау ұшындай емгегі менен абир таап, өлкөнүн өнүгүүсүнө түздөн түз таасир етіп жатқан мықты мекендештерим менен жүз көрүшүп турам. Сіздер сияқты эмгекчил, ак ниет мекендештерибиз бар болгону үчүн өлкөбүз мына өсүгүп, өнүгүп жатат. Благодаря таким кыргызстанцам, как вы, будет развиваться наша страна. Мы выражаем вам благодарность за ваш патриотизм, за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов. Сіздерге бардыңыздарга бекем денсаулық, ийгилик каалайм. Ел жерибиз, Кыргызстаныбыз үчүн талыкпай иштей бериңиздер. Сүйүктүү мекенибизге жаратканыбыз жакшылыктарын аябасын. Жергебизге кут конуп, элибизде ар дайым биримдик, жерибизде ар дайым тынчтык болсун. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Ийне менен мына илимди казган окумуштуу профессор Сыртбай Мусаев мына да киште отурат. Мына жогорку сыйлыкка талктуу болду. Жаш мундардын бир канчасын окутуп, тарбиялап, турмуштун чоң жолуна мына салып, бул киши тарбиялаган биздин кадрлар азыр Кыргызстандын бул бурчунда эмгек кылып, өздөрүн эмгеги мына мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуп жатат. Уважаемые участники торжества, мы все хорошо знаем учебный комплекс авторской физико-математической школы имени Якира Ефима Борисовича. По результатам республиканского тестирования выпускники этой 61-й школы, здесь сидит директор Низовский, постоянно набирают свыше 200 баллов и становятся обладателями золотых сертификатов. В 2018 году 40% выпускников, участвовавших в ОРТ, набрали свыше 200 баллов. И обладателями золотых сертификатов стали 11 учеников. За все годы работы школы 167 учеников были участниками международных олимпиад. Нам, в нашей стране, нам нужны такие школы, их должно быть еще больше. Спасибо вам, уважаемый Низовский. Уважаемые участники торжества, искренне поздравляю вас с тем, что вы удостоились высоких государственных наград. Мы вас знаем и уважаем как достойных людей с безупречной репутацией, как неутомимых тружеников. У вас пример, самый действенный инструмент воспитания молодого поколения. Другие на вас равняются наша молодежь. Мне доставляет огромное удовольствие возможность вручить государственной наградой вам, уважаемым людям нашей страны. Алимжанов Орозбек деген айыл чарба кызматкери. Бул киши 50 жылдан ашык бир чарбада иштеп катта талдык, асыл тукум чарбасында зоотехник селекционер болуп, директордун орун басары болуп, өмүр бою иштеп келатат. Мына союз таркаганда биздин кыргыз уяң жүндүү пародасы жок болуу коркунучу келгенде, ушул чарбадан кетпей, ошол уяң жүндүү койлорду кармап калып, мына азыр Кыргызстан боюнча таркатып, ушул күнгө чейин ошол жерде иштеп келе жатат. Мына ушул киши дагы жогорку наамга татыктуу болду. Мен сизди куттуктайм. Биздин келечегибиз бул сапаттуу билимге каныккан биздин жаштарыбыз менен тыгыз абдан байланышта, билесиздер. Жаштарды тарбиялоодо биздин мугалимдерибиздин түшүктүү эмгеги терең урматка ээ. Мына бүгүн 10дон ашуун мугалимдерибиз мамлекеттик сыйлык алышууда. Кайсы жерде мугалим күчтүү болсо, ошол жер сапаттуу билимдин ордосуна сөз айланат. Мына бир мисал айтып кетейин. Гүлүмкан Тургонбаева мына келип отурат. Алыскы Атбаш районунун Ой Тескен орто мектебинин мугалими арабызда отурат. Бул киши окуткан окуучулар абдан жогорку билимге, сапатка ээ болуп, олимпиаданын ар кандай конкурстардын мына жеңүүчүлөрү болуп, окуучулардын 80% жогорку окуу жайларында билим алган. Бул абдан жакшы жетишкендик.
мына тоолуу абарай абдан катаал мектептин мугалими ушундай жетишкендикке мына жетишип турат. Мындай жакшы мугалимдерге адамдарга катаал шарттагы кычыраган кыштын сугудагы эч качан тоскоолдук болбойт. Бизге мына ушундай мугалимдер керек. Мына Гүлүмкан Тургунбаева да бүгүн мына биздин арабызда отурат. Рахмат сизге, рахмат, чоң рахмат сизге. Сыйлык алып жаткан мына аксакалдарыбыз отурат. Карипбек Аламкулов менен жана Оразбек Дүйшеевтер урматтоо менен өзүнчө белгилеп айтым келет. Мына Карипбек Аламкулов агабыз өмүрүн улуттук энергетика системасына арнаган. Билесиздер, бүткүл эмгегин энергетика тармагын түзүүгө жана калыптандырууга арнады. Улуттук энергетика илими жана практикалык жактан өзүнүн зор салымын кошту. Эмгегин ушул жашка келсе дагы аябай дагы эле болсо ушу энергетика тармагына салымын кошуп, өзүнүн ой пикирлерин качан болсо чыгып айтып мына келе жатат. Мына бүгүн бул киши да бизде отурат. Ал эми мына аксакалыбыз Оразбек Дүйшеевди жакшы билесиздер. Өзүнүн өмүр тажымалы өлкөдөгү тоо кен тармагы менен мына тыгыз байланышта болуп келет. Эмгек жолунун Кызылкия шахталарында участкалык начальниктин жардамчысы болуп 1955-жылы мына баштап мына жарым кылымдан бери мына тоо кен тармагына эмгек сиңирип, бул тармактын көйгөйлөрү менен ушул күнгө чейин мына өзү жашап келет, мамлекетчилигин көрсөтүп келет. Оразбек агабыз мына Көкжаңгак, Алмалык, Жыргалаң шахталарын ачып, мына Кыргызстанды Орта Азиянын Качагар деген наамга мына ушул кишилер ошол наамды алып берген. Мына бүгүн отурат. Мындай инсандар биздин замандаштарга үлгү, келечек муунга сабак. Анан мен бүгүн ушу эки агабызга, Карипбек агабыз менен Оразбек агабызга ушу жогорку мамлекеттик сыйлыкты тапшырып жатканыма мен дагы абдан кубанычтамын. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Кыргыз армиясынын калыпташына эбегейсиз зор салым кошкон генерал Исмаил Исаков депутат катары дагы абдан үзүрлүү мына эмгектенди. Исмаил Исакович өзү принципиалдуу позициясынын мекенчилдигин мына билесиздер, биздин коомчулуктун баардыгы тең билет. Мына бул киши да бүгүн ушул жерде отурат. Чоң сыйлыкка тартыптуу болуп.